Ассаламу алейкум, урматтуу Москва жергесинде, дегеле Россия өлкөсүндө Кыргызстандан көрүп аткан мен бир туугандарым, амансыздарбы? Мынакей Зарина эжекебиздин мынакей дүкөнүнө дагы келип калдык. Герзо уйлардын жаңы өзгөчө форматтагылары келиптир. Арзаны дагы бар, кымбаты дагы бар. Бир 4-5 кылы келиптир туугандарым. Мына үстүндөгү куртка дагы аябай жакшы экен. Баасы болгону 4000. Эми типа термос сыяктуу экен да. Анан бутундагы мындай бут кийим дагы бул 20-25 градуска чейин жана кийсе болот дейт. Жылуу экен, 5800 дейт. 5800. Мында мен өзүм дагы алып кийгенмин. Аябай жакшы. Бут кийимди негизи постоянно ушул жерден алам негизи. Маркскаянын 6-ыкты. Ықтан чыккандан кийин мына бургер кит деген жазууну көрөсүздөр. Бүлүктүү сатат. Мына үстүндөгү дүкөн Зарина эжекебизге карайт. Бул жактан экинчи кабатка чыга бересиздер. Бизден алыстабай туруңуздар. Бүгүнкү маек аябай кызыктуу болот деп ишеничтебиз. Эжекебизди тарткандан кийин просмотрлор аябай катуу кетет ар дайым. Бирден лайк күтүп калабыз. Менден келгендерге өзгөчө арзан татууну азыр сүйлөшөбүз. Кеттик. Бизди аябай көп бир туугандар көрүп атат эжеке. Анан сиздин видеолоруңуз аябай популярдуу кетет ар дайым. Бүгүн дагы кирзойлордун арзаны кымбат кылып бөлүп алып келип коюпсуз. Ооба, аябай жакшы. Хумтоонун дагы аябай көп түрлөрүн алып келесиз. Ар дайым бут кийимдериңизден алып кийебиз, мына мекендештер дагы мурдакini алып кийгендер болсо, жазып коюңуздар комментарийга, комментарий күтүп калабыз. Эли менен амандашып, кенен могулорду бир обзор кылып коебуз үстүндөгүлөрдү. Саламатсыздарбы? Биздин эми сен кийип турган образды айта турган болсок 4000 мына куртка өзү. Бул ичи жаман жылуу экен бу. Ооба, ичи жылуу булардын эмеси жакшы. Капшон дагы бар. Азыр капшон алып койдук. Анан обувь. Эми обувь вообще чындабычы? Бунун качествосы жакшы. Серьезно айттым. Цеплениялары дагы, бутка отурушу дагы, демелери жакшы да булардын качестволору мына жаңылары. Былтыр алып кийгенмин эже ушунуңуздан. Ооба. Азыркы чейин кийем. Ооба, булардын качествосы жакшы. Аябай жакшы. Анан бизде баягы көпчүлүгү келип баягы размер өткөндөрү калбай калып эме болгондочу. Анан айтышканда баягы чалып койгула, бизге эме болуп калат. Анан кийин баягы номер көп болуп кетип, чалганга, жазганга убактыбыз болбой калып атат да. Анан ошол үчүн ушу реклама менен эле жеткизип коелу деп эме кылдык да, чечтик да. Потому что сенин клиенттериң көп да, чындыгында элечи бизге аябай жакшы келишет, ооба. Анан өтүктөр. Ошо өтүктөрдөн башталып, мен азыр образды кийип турайын, сиз көрсөтүп тура бериңиз аны. Ооба. Өтүктөрдүн мындай кымбат өтүктөр деп сурап атышты эле. Уже кымбат өтүктөр келди. Асты мындай мыкталган яловый өтүктөр. Кымбатыңыз канча? Кымбат 8500дөн. Мындай иштери натуральный мех. Чистая зима. Обычный арзаны бар. Мындай 2900дөн бул. Бунун сырты натуральный, ичи искусственный мех. 2900дөн бул. Анан ушунун эле мындай ичи дагы натуральный, сырты дагы натуральный бар. 4800дөн бул. Бирок кожаны все равно неме кылыш керек да, обрабатывать этип, кремдеп караш керек. Болбосо булар неме тартат да, сууну тартат. Майлаш керек да, койдун майы менен. Эчкинин майы менен майласа керек. Ой, Москванын суусу жанагы туз менен тем более бул баягы эме кылат да. Ошо мындай ичи мындай кара цветтери бар. Ичи мындай агы бар. Анан берцилар 2900дөн. Азыр мына стройкада бригадир болуп иштегендер, башкалар оптумада алам десе канчадан бересем ошол? Уч каттуу ушундай спец одеждаңызды мисалы. Количествосуна кээ-биркилер бар да, мындай эме кылып алат да, размерлерин эми багы ростовка менен ала турган болсо, как оптовый бада беребиз. Мондай размерлерин тандап ала турган болсо, анда бизге дагы невыгодно болуп калат да, потому что размерлери калып кетет да, терилипчи. Размерлер менен алган болсо, конечно, арзан беребиз. Бизден алган немелер көп өзү балдар. Бригада менен келип алып атышат. Анан мондой эмелер бар. Горкалар.
Мол 4500'дөн биз биринчисинде 3000'ден алып келгенбиз да сабунучу. 3000'ден алып келип, реклама кылып тартып анан кийин бир бригада алып кеткен да, анан бир жамгыр жааганда эле суу кирип кеткен экен да. Анан ошон үчүн аны алып келбедик. Азыр ушунун эле кымбаттарын алып келип койдук. 4500'дүк бар, 4000'дик бар, анан 3500'дүктөр бар. Ошондо суу өткөзбөй турган олар, а? Ооба, булар суу Березент материал деп коёбу эле, а? Булар ошол немелер да, рипстоп деп коет. А булар Финляндия деп коет, демеси. Материалычы, бунуку моундай болот. Мынакей, андай шамалда өтпөйт, сууда өтпөйт. Жакшы экен. А мынул жанагы обычный эле немелер, рипстоп материал менен бул дагы жакшы. Минус 35 градуска чейин булар. Мына Бул 3500'дүктөр. айтып койсоңуз, өзгөчө. Эми буларды эми мактай берсең, мактай бересиң да, эмнеге дегенде жакшы, жылуу, тизеңе чейин жылуу кармайт. Улак чапкандар, мал кой менен алектенгендер билебиз, мисалы туурабы, айылда кийип жүргөнбүз. Ошол эле бирөө жарымга подарок этсеңиздер, мына размерин билип салып бересиздер. Жаман зор да бул, Буну Кыргызстанга көп алышат, Кыргызстанга. Бул канча бул ушул турушу? 8500, оптом десе оптом дагы бар, в розница десе розница дагы бар. Оптумуңуз канча штук алыш керек, оптум? 5 штуктан жогору алыш керек. Зор экен да. Мал койго раса өлөт да булчу. Буну кийген адам билет да. Бул жакшы нерсе. Жакшы нерсе. Үстүндөгүчү. А модниктер түшүнбөйт бунучу. Бул жакшы. Мен доставкада ушундай менен иштегем. Мен путум вообще ушубайт. Доставкада иштегендерден, курткадан алсаңыздар болот, жана мен кийген курткаданчы, доставкада иштегендер, стройкада иштегендер. Калың, мына суук жаман болот. Сквозня. 10-15 этажга чыгып иштейбиз, сквозня болот. Айнеги жок. Азыр муну жакшы алып атышат ушулардычы, жана немелер. Бригада болуп алгандар. Стройканы кийгенде как раз мына. Стройканы. Оптовый бада беребиз. Бул канча дедиңиз баасын? Бул 4500. Бул бирок стоит да басына, бирок арзанырактай да, чото. Вообще. Эми беркинде баягы официальный магазиндерге караганда биздики арзаныраак болот, конечно. Кээбиркилер салыштырып келгенде даже рыноктон деле арзан. Анан сен үстүңдөгү костюм, асты үстү менен булар 3500'дөн. 3500. Бранжилеттерди айтпай эле коелук, а? Булар алардын өздөрүнүн клиенттери. Жакшы. Ол немелерди көргөзүп коелу. Хумтон жаңы келгендер ушуну аябай сурап атышты эле. Мына мен кийгенби? Ушуну сен кийген. Ошонун эле мондой эмеси бар. Боосу менен. Мынакей ичи дагы мондой жакшы. Мембранасы менен да булар. Канча ошонун баасы бул? Буларды 5800'дөн койдук. Өткөндө 5500'дөн саттык эле, моусунда юань кымбаттап, эми туура түшүнөт биздикилер. Мынакей мондой ичи менен сыртында дагы эме болбойт, жана суу кирбей турган. Оларга деле өзү кирбейт суу, потому что булардын эмеси менен да, мембранасы менен. Водоотталкивающий эмеси бар. Мондойлор бар, натуральный. Булар бардыгы эле жакшы качествосы. Булардын стапалары дагы, эмелери дагы, формалары дагы жакшы отурат да. И анан качествосы дагы жакшы. Буну көптөн бери эле алышат, эми биздикилер билет. Волейболго, футболго дагы баары сизде мындай? Мынакей мына үстүндөгүлөр бардыгы 3500'дөн. Распродажа, булар летнийлер. Бирок азыр жакшы алып атышат буну делечи, баазы залга баргандар, немеге, фитнеске баргандар алышат. Сумкалар бар 1200'дөн. Доставка весь Россия бойдон, Почта Россия анамдан жөнөтүп бересиз. Ооба. Кыргызстангачы? Кыргызстанга экспресстен жөнөтүп атасыз. Жок, туугандары келип эле алып кетип атышат. Туугандары алып келип эле анан кийин салып беришет. Болсом күчүрүк барбы? Удам экспресстен жөнөткөнгө? Сдек менен салганга болот, бирок кымбатыраак болуп калат экен ал. Кымбатыраак болуп калат экен. Андан көрө лучше туугандары алып эле салып бергени жакшы экен. Келип көрүшөт. Буларды ошо 2500'гө түшүрүп койгонбуз, ошол эле боюнча баалары. 2500. Тандамай. Ооба, булар жакшы экен. Булар эми осенний, весенний болуп калат. Арзан коюп же чындапчы. Элдер жаман качестволору жакшы. Элдер чындап кымбат сатат. Жана магазиндер булардын эми кебетелери мондой көрүнгөнү мененчи, булар качествосы жакшы да. Орустар кийет муну, билесизби? Ооба, буларды орустар кийет мындайды. Тапан бийик, мына түбү бийик. Ой, мына 48 размердегилер кийсеңиздер. Муну заказ кылып алдырып атышат демелери менен. Астында темир бар да. Бут кийимдин түрү бар. Мынактагы
курткаларды бир тааныштырып койсок. Эжекелерге бут кийимдериңиз барбы жокпу сизде? Алар выборочно эле калды. Аз эле калдыбы? Аз эле калган. Ошондор. Эжелерге Ооба. нерселер бар экен. Моундай без рукавкалар бар. Канчадан булар? 1300дөн. Арзан экен. Жакшы. Буларга место деле жок. Коякчтар шакалап алып койгонбуз. Курткалар, мына сен кийген курткалар ошо жана 4000ден. Мунусу 4500ден, эми бунусу кичине кымбатыраак келген. Кымбатыраак келген товарды кичине кымбатыраак сатабыз. Булардын ичинде мондай эмелер менен да, резиналар менен. Буларды ошо жана демелер, курьерлер жакшы алып атышат мындай. Шамал бамал кирбейт. Шамал кирбейт анан. Эмеси да жакшы да. 40 градуска чейин да минус. Температура. Жакшы. Кийим көп экен, мына складыңыздан толтура. Ооба, мына шымдар дагы бар. Шымдарды. Анан мына курткалар бар, тактический курткалар, булар дагы удобный. Жумушка кийгенге деле, көчөгө да кийгенге деле жакшы булар. Ошол. Бул менде маалымат берди окшойт. Ишиңиз ийгилик, иштөө убактыңызды айтып коесуз. Саат 11ден кечки 9га чейин, торговый центр 9га чейин иштейт. 9га чейин ачык болот. Ооба, мунуларды да бир сырадан жай обзор кылып коелу, мындай кылып көргөзө. Бул жакшы нерсе экен да, бирок мына жылуудан бул. Мындай кылып кое берейин. Бир-бирден алып. Комплект да, бул жаман жылуу болот. Ичинде жамбаш полный жабат. Ичи комбинезон булардынчы. Мынакей. Мондай ичи фольга менен дегендерге фольгасы менен дагы бар. Размерлери барбы полный? Размерлери бар. Бул Кытайдан келген эмес, бул Россиядан эле тигилет булар. Канча тонна керек? Канча тонна коелу? Мынакей. Булардын комбинезондору мондай. Аркасында резиналары менен. Охотага чыккандар мына Кыргызстанда жасап кетип болму? Мындай жерге коёбуз. Эме коебуз. Комбинезон кийбейт элем шым дегендерге мондай шымдын эмеси. Пакталуу эмеспи булар? Жок, булар синтепон. Бирок жылуу. Пакталууга окшоп көрүнөт. Булар синтетика синтепон болгон үчүн жеңил дагы, анан жылуу болот да. Курьерлер алып кийиңиздер, бирок мына жаман суук мына. Бул 5 сомдун көзүнө карабаңыздар туугандарым. Чивин топтосок деле чыгып калат. Чивидер менен берет го. 3000дикти биринчи саттык эле, анан кийин баягы жалып калгандан кийин эме болгон келбей калат экен. Просто эми адамга жалко да. Ошончо акчага алгандан кийин анан кийин кичине кымбатыраак болсо дагы монда жакшырактарын эле сатайлы дедик. Расцветкасы көп экен. Башка областтардан заказ кылып атышат. Жана башка областтарда иштегендер болсо, базарда иштегендер оптовый заказ кылсаңыздар дагы болот. Базарда иштеген шиномонтаж. Бул кие турган жери көп. Жок, ошо базардагы жана оптовый эжелерибиз да заказ кылып атышат. Ушунданбы? Ооба, ушулардан, потому что булар Москвада арзан да. Мурун башка жактан алдырышып эме кылышчу эле, Новосибирскийден алдырышчу эле, алар кымбатыраак болуп калат. Азыр Москва самый выгодный вариант болуп атат эмегечи, оптовойго. Кыргызстандан алдыргандар деле курс кымбат болуп. Ооба. Не кылдык, аяктадыкпы же? Ооба. Полный эле маалымат берди окшойт. Калганын эми жолугуп сүйлөшүп, келип, тандап, кийип көрүп дегендей. Размерлерин көрүп. Ал жагын өзүңүздөр билесиздер. Кийимдер көп. Кыскасы жетет. Бул гирзовойлордон ошончо бар. Заказ бере бересиздер. Чындыгында бул талап көп экен да мунагачы. Гирзовойго чындап эми кыргызбызбы, айылда өскөнбүз баардыгыбыз. Мал койго дегенде жаман алышат экен. Продажа жакшы болуп тур негизи. Жакшы, ар дайым беримдик ынтымакта болот. Ооба, сиздерге да рахмат. Ушул нерселерди ар бир адамдарга жеткизип, эми баягы көпчүлүгү эле көчө кыдыра бербейт да. Ооба. Телефондон карап, анан кийин баягы өтпөй калганынан реклама кылып атат дегендер деле болуп атат. Эми коем, сүйлөй берет. Ким кандай кабыл алат, ал өзүнө чечим. Сүйлөгөндө уга берген болсоң, YouTubeга чыкпай коюшуң керек. YouTube чыгып мен вообще жокуп кетсең керек. Ошондон кийин жок, көпчүлүгү алкыш айтат, рахмат ошол нерсени жеткизгенине депчи. Анан бирөөнүн чөнтөгүнө пулун алгандай, мындай жаман жазганда жаман кап болом чындыгындачы. Бирөөгө зыяным тийбейт абы. Көрүп жакпаса жөнүнө чыгып кетиш керек. Жамандап жазып,
андай кылып элечи. Ошол ишиңиздер ийгилик, эч качан оорубаңыздар. Рахмат силерге дагы. Анан дагы мекендештер кимдир бирөөлөрдө кирди чыкты маселелери болуп, ишеништүү адамдарды таппай жаткан болсоңуздар, мен ушул жерге Сүйүн агамдын номерлерин коюп койгонмун. До конца айдайт, келгенден кийин 3 айга коюп берет, чыкпай туруп, чорныйдан базадан текшерип берет. Ушул окшогон 7 орундуу альфа цианалар менен чыгып келесиздер. Сүйүн кирди чыкты ушул жерге коюп койдум.